Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн турмуш сабактары рубрикабызды баштоонун алдында турабыз. Бүгүнкү темабыз бүркүт жөнүндө бир окуядан баштайбыз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө ушул окуяга көңүл буруңуздар. Албетте адамдарга, жалпыбызга пайдасы бар тарбиялык мазмундагы окуя. Бир адам тоодон бүркүт жумурткасын таап, тооктун астына коюптур. Бүркүт жумурткадан ачып чыгып, тооктун жөжөлөрү менен чогуу жашай баштаптыр. Бүркүт кудум тооктордой жашап, жер тытып, таштандыларды чукулап, курттарды, дандарды таап жеп жүрдү. Арадан 1 жылдай убакыт өтүп, аны менен тең ачып чыккан жөжө короздор кыйкыра баштаптыр. Күндөрдүн биринде ал мойнун көтөрүп кыйкырмакчы болуп турганда, асманда канаттарын жайып учуп жүргөн келейген кушту көрдү. Таң калганын жашыра албай, эбегейсиз чоң кушту эңсеп, тигил кушка окшогусу келди. Анан жанындагы тооктон: "Вах, кандай гана куш, мен дагы окшоп учкум келет" деди. "Бул бүркүт асмандын өкүмдары го. Сен болсо ага караба, суктанып да караба, арзуу да кылба. Сен экөөбүз жерде жүргөн кадимки тоокторбуз" деп жооп бериптир тоок. Бүркүт үшкүрүнүп, таштанды тытканды дагы уланта берди. Эми окуядан өзүңүз жыйынтык чыгарыңыз. Кааласаңыз да, каалабасаңыз дагы айланаңыздагы адамдар сизге таасир этет. Бирок буларга ишенип, аларга ылайыкташып албаңыз. Сизге "сен тооксуң, уча албайсың" дешсе, ишенбеңиз. Балким сиз бүркүттүрсүз, учканга аракет кылып көрүңүз. Эгер сиз бул окуядагы бүркүттүн абалына түшпөйүн десеңиз, анда сиз ишенип жаткан терс ойлордун курмандыгына айланбаңыз. Ийгиликтин асманында учууну кааласаңыз, максатыңызга жетүүдө бекем болуңуз. Сизди колдобогондор, тооктор сыяктуулар, сөзүнө кулак салбаңыз. Аллахтын ырайымы менен сизге күчүңүз жана чыдамдуулук жетиштүү экендигине ишенип коюңуз. Бүгүнкү кыскача тарбиялык мазмундагы окуябыз ушул. Кийинки берүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Барыңыздарга ден соолук каалайбыз.